Кутмандуу күнүңүздөр менен урматтуу радио кармандар. Бүгүн биз жарандарыбыздын коомдогу жүрүм туруму, саясатташып кеткен коом эмнеге сусап турат жана башка ушундай темада кеп кылабыз. Маекти мен Уланбек Турдуканов алып барам. Студиянын коногу аратардык чөөрчүлүк боюнча тренер, мугалим Элмира Турсунова. Саламатсызбы, Элмира айым? Коомдогу маданият, анын ичинде жүрүм турумду жөнгө салган эрежелер тууралуу айтып бересизби? Бул суроонун баштаардан мурун кыргызда бир жакшы бир накыл сөз бар, ошо менен баштагым келип турат. Жакшы жүрүм турум маданият, жакшы сөз адабият деген сөз бар. Ошол сыяктуу эле коомдо, биз коомдун көзгүсү бул адамдар. Ошол адамдар кандай болуш керек? Жүрүм турум чындыгында бул маданият, бул чоң түшүнүк. Анын ичинде жүрүм турумга алып караганда бул этика деп айтабыз. Негизи коомдо биздин көчөдө көп жүрөбүз, коомдук транспорт болобу, коомдук жайлар болобу карап атканда азыр көбүнчө маданияттан барды алыстап кеткендейбиз. Анткени ошол жөнөкөй гана эрежени сактабайт. Мен эми маданият деп баштап калгандыктан эң биринчи ошол биздин филармония, ошол опера, балет, театрга барган жарандарыбызды айткым келет. Мына быйылдан баштап аябай сонун репертуар болуп атты, опера, балетте, филармонияда жакшы концерттер болуп атты. Ошол эле учурда бизде баягы жөнөкөй эле ошо театрга баруу маданияты жок экен элдердин. Мен бар деп айтпайм, бирок ошол эле учурда бардыгы жок, пальтоңузду чечиңиз, андан кийин бул жакта деген сагыз чайнабаңыз деген дагы билишпейт. Театрда кандай отуруш керек? Телефонун бардыгын үнсүз режимге коюп, аны атайын ал жакта антракт дегендер бар да, опера, балетке барганда. Ошол антракка чейин тынч, элди коомдо маска тагын десе масканы тагынышпайт. Ошондой жактары бар. Анан ошол эле филармонияга дагы барып концертке барганда дагы илгери деп деле айтпасак болот. Эми бул маданиятта биздин заманга чейин отурганда кандай кылып өтүш керек? Мындай аркасын буруп өткөндөр бар, бети менен өтүш керек. Демек бул дагы чоң маданият, ошондо жөнөкөй маданияты жок. Жада калса атайын илгери ошол эле учурда искусствода айтат го, кайсы жерде жай сүйлөш керек, кайсы жерде шыбырап, кайсы жерде катуураак. Аны деле эч ким сактаган жери жок. Анан ошону менен катар эле алып карасаң, сүйлөгөн жагынан, анан кийин атайын жазылып турат бул жерде. Тамеки тартууга болбойт деп турса, жок, ошол жерден дагы тартат. Тамеки тартканды. Анан жөнөкөй баягы эркектерге эмес, бизде коомдо жат көрүнүш катары айымдарда өздөрү коляска сүрөп баратат, тамеки тартышат. Анан кантип эртең сен балаңа айтасың тамеки тартпа деп. Бул да бир коомдо жат көрүнүш. Бизде эмне көп? Той аш көп. Тойлордо дегеле столдун үстүндө биздин эл этиканы сактайбы? Чындыгында биздин кыргыздарда ашыкча, айрыкча көп экен. Той аш деген. Мына август башталат, акырын барып декабрдын 10-да токтойт. Той, аш, анан кийин алып караганда кыз узатуу, алып караганда акыркы күндөрү мен баамдап калдым, той аштарда да ашыкча эле бир жөрөлгөлөр көбөйүп кетиптир. Жада калса өнүккөн мамлекетте эмне көп? Театр көп, музей көп. А бизде эмне көп? 2 кадам сайын кафе, чайхана көп. Демек элде ошол муктаждык болуп атса керек да. Демек бул дагы той көп болгон үчүн кафе салынып атат, ресторандар. Ал эми той ашта чындыгында ашыкча чыгым, эрежелеринде карабай ашыкча чыгым. Анан биринчи эле нерсени айтып, биз мисалы биз кыргыздар аябай сонун калкпыз деп айтабыз. Бирок качан биз көнөбүз өзүнчө атайын убагында барганда. 7-де дедиби? 7-де башталыш керек. 6-да дедиби? 6-да. Жок, андай эмес. Ошон үчүн баягы раматтылык Табыл Дегенбердиевдин бир интервьюсун уккам. Ошонтип айтканда, мен акыркы күндөрү тойго көп деле баргым келбей калды. Барам, берчимди берем дагы. Ооз тием дагы кетип калам. Анткени 6-7 саат жөн гана убакыт кетет дегендей. 6-7 саат отурабыз. Эгерде карасаңыз, биз 5-те 6-да барабызбы? Ал антип-минтип үйгө келгенче саат 1 болот. Ошол эле учурда 1 эмес 3 тамак жейбиз. Чындыгында экинчи тамак жейлбейт. Үчүнчү тамак деле жейлбейт. Баарын салып алабыз. Бул ашыкча чыгым. Анан эми эрежеге келгенде, эми баягы тойлорго көп эле барып жүрөбүз. Мен канча деген тойлорго барганда мен аябай таң калгам. Укмуштуудай бир эл артист да, эми ал Токтогул атындагы сыйлыктын лауреаты. Укмуш. Бир эмнеде отуруп калдык. Эми атын айтканда туура эмес болуп калат го. Балким ал өзү байкап атса керек, ким жөнүндө бир столдо отуруп калдык. Отурганда бата бере элек. Бирок ошол учурда салып баштады да бардыгын. Бал мейли салы берсин. Бирок жөнөкөй эле нерсе, мисалы сен тамак жебесең, өзүңдөн алдыңдагы жебеген тамагын акырын салып кой. Анткени сенин ырыскың. Туура. А бирок ошол эле учурда сиздин алдыңыздагыны, тегини да, буну да алып толтурган баягы бизде операция Акбаштык деген түшүнүк пайда болуп калды. Ошону салып кетти. Мен таң калганым,
аябай мен мындай аябай таң калып, бул эми баягы маданияттын жүзү. Андан кийин алып караганда кантип ушул аябай таң калдым. Негизи эле айтса мен ишенчү эмес, бирок өз көзүм менен көргөндөн кийин бул да аябай жат көрүнүш экен. Анан тамак жеген да билбейбиз. Сүйлөп атат бул жерде. Сүйлөп атса биз тамак менен алекпиз. Ал эми кара башка элдин маданияты сүйлөп атса да угат. Ал жакта кашыктын үнү сүйлөп атат. Анын аягында экинчи, үчүнчү антрактайын карасаңыз, айрыкча эч ким бири-бирин укпай калат. Демек бизде дагы ушул бир атайын бир эрежелер, маданиятты киргизишибиз керек. Илгери Кыргызда улуу сүйлөп атса угуп турган. Андан кийин унчукпастан, аягында деген алып караганда кээде таң калабыз, азыр учур аксакалдар дагы бата берген аксакалдар аябай сейрек болуп калган экен да. Бата бер десе калоо тилекти айтат. Калоо тилек менен батанын айырмасы асман менен жердей. Демек бул жакында мен көбүнчө эл ара проекттер менен иштейм. Ошолор айтып атат да, демек маданияттар аябай сонун экен. Бирок маданияттарда кандайдыр коркунуч бар, жоголуп кетүү коркунучу бар деп. Азыр сиз айткандай эле тил жагынан болобу, башка маданият жагынан жоголуп кетүү коркунучунда турат. Мен ошого азыр кооптонуп турам да. Себеп дегенде батыштын маданиятын туруп атабыз. Батыштын мен эч качан айтпайм. Батыштын маданиятын эмес, батыштын билимин, анан ошол эле учурда ал жактагы цивилизациясын. Бирок маданиятка келгенде өзүбүздүн маданиятыбызды калыптанып калган маданиятыбызды андан ары кетирсек аябай сонун болмок. Улууга урмат, кичүүгө зат деген макал бар эмеспи? Учурда улуу адам эштен кирип келе жатканда жаш балдар ордон туруп биринчи салым айтуусу жок болуп бараткандай сезилбейби? Сезилет. Улууга урмат, кичүүгө ызат деп кыргыздар аябай сонун айткан. Биз улууларды сыйлаганы дагы унутуп койгондой. Себеп дегенде бул өзүбүздүн мындай маданиятыбыз. Япондор, алардын өзүнүн маданияты канчалык цивилизация болуп атса дагы, алар баары бир башын ийкешип салам беришет. Бул маданият калыптанып калган, императорбу, президентпи же айырмасы жок. Бизде болсо азыркы учурда улууларды сыйлабай калдык. Кээ бирлер статусуна, мен андан кыйынмын да, андай эмес. Улууга келгенде тура калыш керек. Жаштарды көрүп атабыз, тургусу келишпейт. Тура калабыз. Эгер эркек болсо кол алып учурашабыз, айымдар болсо баш ийкейбиз, Ал ошо менен азыркы учурда көй расмий тилде саламдашууга көнсөк, себептен кандайсыңар? Кандайсыңар? Жалпак тилде саламатсыздарбы, саламатсызбы деген туура болот. Бирок азыр башкача саламдашуунун түрлөрү болуп калган экен, мен аябай таң калдым. Биздин өзүбүз светтик мамлекет болгондон кийин биз кадимки өзүндө расмий стилде саламдашканга көнөлү деп айтат элем. Мейли бул ушул жөнөкөй эле маданияттан башталат. Жөнөкөй эле маданиятта саламдашканда кээде жаштардын арасындагы туура эмес саламдашууну көрүп, эмнегедир жоголуп бараткандай жат көрүнүш катары көрүнөт. Ошол эле учурда кулакка да мен үчүн кулакка жагымсыз болот. Тарых кайталанат деп коет эмеспи? Азыркы жаштардын улууларга кылган мамилеси өздөрүнө кайтып келиши мүмкүнбү? Мүмкүн. Себеп дегенде азыркы учурда жаштарды карап атабыз да, жаштарды карап атканда жаштарга эгер ошол нерсени көрсө, ошондой тарбияланып калат. Бирок деген нерсе бар. Коомдо мен азыр дайыма ушинтип айтам. 2000 мен азыр жогорку окуу жайда мугалим, 2002 жылкы балдар азыр 1-курста окуп атышат. 2000 жылкы балдар таптакыр башкача. Эмнеге деген суроо. Анткени алар 21-кылымдын алкагында төрөлгөн балдар. Алардын аң сезими, алардын мындай ой жүгүртүүсү, ой чатуу таптакыр башкача. Ошол балдарга туура багыт көрсөтсөк, алар баягы Ренессанс доору деп коебузго, кайра жаралуу доор деп, кайра жаңы доор, жаңы кылым пайда болот, ал балдар укмуштуудай цивилизациянын алкагында башкача балдар болот. Болгону бизде жол көрсөткөн инсандар жок болуп атат. Алар дагы ошол жого суусап турат. Жол көрсөтсөк, анткени алар телефонду, технологияны бизден жакшы билишет. Болгону ошол менен параллелдүү түрдө маданиятты өздөштүрүп алса, баардык анда бизде баягы тарых кайталанат. Бирок тарых илгерки биздин 18-19-кылымыз жаңы тарыхтын барагы ачылат да. Жаңы тарыхтын барагы. Бирок ошондо биз коомдо кандай азыр карап көрсөңүз, коомдо сулуу балдар, сулуу кыздар аябай көп. Баамдадыңыз беле? Мен өзүм студент катары студенттерди көрөм да, жыл сайын сулуу кыздар, сулуу балдар көп келет. Эмнеге? Анткени доор алмашып атат. Коом алмашып атат. Ошондон улам акылдар да башкача. Жаңы доордо, жаңы кылымда башкача доордун балдары болот. Анткени алар 2000-жылкы балдар. 21-кылымдын алкагында, технология өнүккөн заманда. Ошондон илгерки тарых башкача кайталанат.
Жашоо турмушубузда эрежелерди, укук жана мыйзамдарды колдонууну кантип үйрөнсөк болот? Демек, бул негизи мыйзам жазылат. Мамлекет тарабынан ошол мыйзам жазылат. Мыйзам жазылгандан кийин ошол мыйзамдарды биз өзү билип туруп, анан өзүбүздүн укугубузду колдонобуз. Мыйзамдын чегинде укугубузду колдонобуз. Баягы айтып коет менин укугум бар, менин укугум жок деп. Андан кийин укуктан кийин милдет турат. Бирок ошол жөнөкөй эле мисал менен алып караганда көпчүлүгүбүз эмне үчүн укугубузду билбейбиз жана милдеттерибизди так аткарбайбыз. Анткени биз тааныштыгыбыз жок. Мына жакында эле 2021 жылы 5 майда жаңы конституцияны кабыл алдык. Туура бул саясаттан алыс бололу, бирок ошол жакта өзүбүздүн ар бир жарандан сурап көрсөң, өзүңүздүн карап таанышып көрдүңүзбү? Сиздин кандай укугуңуз бар экен дегенде карашпайт. Жада калса үй бүлө куруп атканда дагы алар үй бүлөнүн атайын өзүнүн семейный үй бүлө кодекси бар да, аны да карабайт. Жөнөкөй эле аял айылып караганда ажырашуулардын себеби эмнеде? Толтура бир себептери бар. Жөнөкөй эле нерсе сенин укугуң биздин кыргыз маданиятында алып караганда биз мусулманбыз, эркекти сыйлоо. Эркектин өзүнүн эмес, анын кийимин да сыйлоо. Анан тышкары аял катары сенин милдеттериң бар да. Кандай милдеттериң бар? Эгерде сен үйгө жолдошуң келгенде тамагың даяр, үйүң таза, балдарыңды камап, эч бир эркек сени да урушпайт, жаман айтпайт. Ошол коомдо дагы ошол милдеттер унутуп калган айымдар болуп атат. Анан кийин келип, мен укугум деп айтабыз. Каякта укукту башында үй бүлө курганда биз нике баракчасына кол коебуз, ЗАГС бар. Андан тышкары мусулмандык никебиз бар. Андан кийин милдеттерди айтканда аткарасың деп сураганда аткарабыз деп айтып атпайлыкпы? Ошондо аткара албай атабыз. Мен жөнөкөй эле мисал менен айттым. Эркектер дагы ошол эле учурда, демек үй бүлө кургандан кийин сенин ошол милдетиң баланы бакканга, баланы ошол камсыздаганга. Эгерде андай болбосо, анда үйлөнбөй эле коюш керек. Же болбосо үйлөнүп аткандагы баланы да пландоо деген бар эмес беле? Пландоо себептен багаланбы же бага албаймбы дегендей. Анан жөнөкөй алып караганда азыр коомдо мен көбүнчө баягы жеке менчиктүү мектептерден көрүп жүрөм, бул кичинекей бала өзүнүн укугун билет экен. Эмнеге? Анткени мектептин босокосун аттагандан баштап мугалим үйрөтөт. Бизде ушул нерсени кээ бир жакта үйрөтпөй жатат. Үйрөтпөгөндөн билбейт. Анан жөнөкөй эле нерсе азыр библиотека же болбосо бир китепти сатып алгым деле карап жатат. Интернетке кирип эле өзүбүздүн гана укук милдеттерибизди карап койсок болот, бирок аны карабайбыз да. Себеп дегенде коомдо биз азыр башка нерсе менен алекпиз. Саясатты карайбыз, же болбосо дагы бир жакка барып туруп, бир Instagram, Facebook'тан кандайдыр бир жеңил-желпи нерселер көрүү менен алекпиз. Адам канчалык деңгээлде өзүнүн укугун, милдетин билген болсо, коомдо ал көрүнүп турат, эч качан анын укугу тепселенбейт. Бирок ошону менен катар өзүңдүн милдетиңди да билишиң керек. Кайсы жерде жүрбөңүз, жер суунун баары саясат. Учурда саясатташып кеткен коом эмнеге сусап турат? Чындыгында мен таң калам. Саясатташып, саясатты жөн эле коелу. Биздин президентибиз бар. Ал өзүнүн саясатын жүргүзөт. Башка тармактар бар. Анан карап көрсөк, баягы социалдык желилерде экинин бири эле саясий серепчи. Экономиканы билбей туруп. Бардыгы эле бул экономика деген эмне, ошол эле учурда алып караганда дефолт деген эмне, макроэкономика, микроэкономиканы билбей туруп эле келип эле анан кийин саясий серепчи да бардыгы. Таң калам мен. Андын ордуна ошол эле учурда бул маданият жагынан суусап турган нерсебиз аябай көп. Коомдо мына Чубак ажы раматылык жаткан жери жайлуу болсун, мен аябай жакшы көрчү элем ал инсанды. Сыйлачумун. Чубак ажы мейли жандуубу, мейли ошол эле онлайн форматын айтып атканда канча деген аудитория угат аны, Чубак ажыны. Анткени эмнеге? Чубак ажы илимди, динди, билимди үчөөнү бирдей алкакта алып барып атат. Азыркы учурда коом Чубак ажыдай, бирок дини эмес, светтик тармакта жакшынакай болуп ойлорду айтып, китеп окугула балдарым, китептин дагы кайсы жагын окугула, тилди барктагыла, маданияттагы театрга баргыла. Театрдан эмнелерди ошого анализ берген инсан жок болуп атат. Жөнөкөй эле нерсе илгерки ырларды угуп, театрга барып, жана ошол менен катар жакшы нерселерди ошол Чубак ажы сыяктуу айтса коом угат. Андай инсан жок болуп атпайбы? Бардыгы өзүнүн тармагында азыр акча табуунун эле амалы болуп калды азыр.
Акча тауып эле мага келсеңиз мындай укмуш болосуз, анан бай болосуз, анан кыйын болосуз деп. Туура, мейли бай бол, мейли кыйын бол. Эмне себептен, мисалы, сүйлөп атканда чубак ажыдай болуп, башка светтик, карагылачы 30 жыл болду биз эгемендикти алганыбыз. 30 жылда эмнеге жеттик? 30 жыл эмнеге жеттик? Элдер шаары куруп атат. Илон Маск Марска жол ачып атат. А биз ошол эле Кыргыздын нукура сонун маданияты бар. Ошону биз элдерге жеткирсек укмак. Мына жөнөкөй эле нерсе, биз айтабыз баягы мода, стиль дейбиз. Кыргыздын стилин эле сону кылып жеткизсе болот. Илгери кыргыздар толук анан семиз деген түшүнүк таптакыр жок болчу. Ичке болгон, атайын белдемчини тагынган, жашнакай кылып металлдан алып караганда күмүштү тагынган. Жада калса сөлкөбайды тагынып, элечекти орон кандай нарктуу байбичелерибиз бар болчу. Ошону жеткирип айтса укмак, чет элдиктер келгенде аябай таң калат. Силердин жада калса байбичеңер аябай сулуу турбай болгон турбайбы? Байбичебиз эмне кылчу? Элечек. Анан бул жакта мындай кылганда сөлкөбайлар тагынып, билериктер тагынган. Азыр ошол биздеги нарктуу байбичелерибиз дагы жок болуп калбадыбы чындыгында алып караганда? Баягы концерт үчүн гана тагынабыз. Өзүбүздүн сүйлөгөн жаатыбызда коомду азыркы учурда менин жеке пикиримде ушундай бир бизге насаатчы керек. Насаатчы керек. Ал күн түн дебей, балким социалдык желеденби, же болбосо бир телевизиядан атайын 1 сааттык ачып берсе, эл укмак. Бирок аны биздин элге кызыктырып айтыш керек. Эгерде бара китептен окуп эле айтып койгон эл кызыкпайт. Аны мисалдар менен далилдеп берсе, аябай сонун болот. Баягы Пифагордун теоремасы деген сыяктуу нерсе бар. Теорема менен кандайдыр бир диаграмманы атайын далилдеп берсе, бул аябай сонун болот. Баягы кыргыздагы биздин тамак ашыбыз, кийимибиз, сүйлөө мадан ырларыбыз да кандай. Баягы мен жөнөкөй эле нерсе айтып койсом болот улан. Мен таң калам да, кыргыздар сулукту ушунчалык даңазалаган, бирок даңазалаганда дагы канаттуунун сулуусу менен, жаныбардын сулуусу менен даңазалаганда, мисалы басканы сонуну маралдай дейт. Маралдын басканы кандай? Сулуу, коз коюп, аккуудай болгон сенин моюнуң дейт. Демек, аккууду карап турсаң суктанасың. Маралдын басканы кандай? Мына ошол нерселерге ушул түшүндүрүп берсе, келе марал менен түшүнбөгөн дагы инсандарыбыз бар да. Түшүндүрүп коомго далилдеп берсе, биздин жаштарыбыз укмак, ошону айта турган тилекке каршы бир инсаныбыз жок болуп атат. Негизи Өзбекстанда, Казакстанда атайын бир театр же бир филармонияны өзүнчө берет экен. Бекер. Ошол эле учурда ал аренда төлөбөйт. Анан ал жакта маданиятта, мисалы, Абай жөнүндө бүгүн барып бир Абай жөнүндө укмуштуу айтып берет. Бир профессор, же болбосо Абай таануучу. Экинчи күнү балким Муктар Абыезов жөнүндө айтып берет. Үчүнчү күнү балким Шамшык Алдаяров жөнүндө. Ар бир тармакка бөлүп коет экен дагы. Анан бул жакта каалагандар ачык эшик. Мен мисалы 2-де убактым болсо, мен барам да ал жөнүндө угуп келем. Мына ошондойлор болсо бизде аябай андай адамдар дагы бар. Бирок ал деген жекече жашта ютубта жок, китепте жок, өзү көргөндөр бар да. Баягы мен агайым айтып калчу эле, Салижан Жигитов, мен агайым, насаатчым, көп нерсени балам угуп ал. Мен айткандарым китепте жок, эртең телевизорго чыкпайт. Ал мен өзүмдүн оозумда эле гана деп. Ушул нерсени бизге берип койсо сонун болот. Мына былтыркы, быйыл эле Ташкул аке Керексезов деген бул ушунчалык гений киши эле. Кыргызстанда андай киши 5 болсо 5-ünü бире эле. Аны менен сүйлөшүп жатканда, анын билимине, илиминин тереңдигине таң калчумун Ташкул акен. Эми ал айтып атса, азыр аны менен кетип калбады тиги дүйнөгө. Убагында ошону кармап, ошону угуп алсак, тартып алсак, ал эмне болмок? Коомго аябай сонун бир китеп болмок. Ошондой инсандарсыздык биз карап туруп, мүмкүнчүлүк берсек, аябай жаштарыбызга, мен мисалы кызыгып укмакмын. Эгер азыр бир театр жөнүндө, бир Чыңгыз Айтматовдун башка тармагы жөнүндө Медина Албаевди ачып бергендер болсо, барып укмакмын. Маданият жөнүндө толтура бизде кийим жөнүндө айтып берсе, ошолор сунуштаса, элдер бармак. Эл ошо сусап турат. Балким дем алыш күндөрү, же да бир кандай күндөрү ошондагы маданият тармагыны барык тармакта койсо, ошондуктан өзбектер тили дагы, маданият дагы бирдей, казактардын тили дагы, маданият да бирдей кетип аткан. Мен Европаны айтпай эле коеюн, биздин кошто мамлекеттерди. Мен акыркы суроом, оратordук чөөрчүлүк, этика боюнча сабак берген мугалим катары сиз көбүнчө кандай терс көрүнүштөргө күбө болосуз? Аябай
терс көрүштөр аябай көп. Чындыгында мен аябай таң калам. Кээде эркек менен кыздардын сүйлөө этикасы таптакыр жоктой, аралашып кеткендей. Алар жаргонду, азыркы тил менен айтканда, ошо эле мите сөздөрдү, орусча, кыргызча бир башаламан бир нерселер сүйлөшөт. Иреттүүлүк жок. Анан кийин баягы кыздар бири-бирине доске деп сүйлөп коюшат. Качан кыргыздар бири-бирине кыздар доске деп кайрылчу эле? Негиде доске деген сөз барбы бизде? Таптакыр туура эмес. Анан кийин бир нерсени айтканда дагы мен ушул тренингде дагы айтып жүрөм. Зыңк-зыңк. Анан сонун экен, анан теке-теке деген бир сөздөрдү айтат. Балким бул өзүнүн бир оруну бар, колдонуучу жерлери бар. Бирок коомдо муну колдонгон туура эмес. Булар таптакыр жат көрүш. Антип мен айтам, антип сүйлөбөгүлө. Кыргыздын аябай сонун сөздөр бар, ошону колдонгула. Аябай сонун жарашыптыр, укмуш экен деген биздин аябай сөзүбүз бар. Юдахинин сөздүгүнө эле караңызчы. Канча деген сөздүк бар. Анан кантип эле бизде лексикон аз деп айтабыз. Туура азыркы компьютер, же болбосо там онлайн, офлайн деген жаңы терминдерди колдонуп эле, бирок Юдахиндин, Кусейин Карасаевдин укмуштай жазып кеткен бизге сөздүгү бар. Анан кийинүүгө алып караганда дагы азыр бизде бир Европаны туурап алып, бир Южный Кореяны туурап алган жагыбыз болуп атат. Английский этикет бул эң идеалдуу этикет деп айтылат. Мына королева Елизаветаны алып караганда кийимдин этикасы бар. Жөнөкөй эле нерсе, маданият. Тизе көрүнбөш керек. Чыканак көрүнбөш керек. Ошол менен катар бул жерде мындан ылдый көрүнбөш керек деген жактары бар. Аны менен катар дагы эмнени дагы шакекти, сөйкөндү ашыкча тагынуунун кереги жок. Ошол нерсени эгерде сиз королеванын приемуна бара турган болсоңуз, болгон эрежелерди сактайсыз. Ушул нерсени Европа, өнүккөн мамлекет Англия сактап аткандан кийин, бизде эмне себептен аны сактабаш керек? Бизде жарым жылаңач жүрүп, тутулган шым кийип, ошол эле учурда бул жагынды көрсөтүп, бул туура эмес. Эгер кинода бул искусство деп айтылат. Кинода бул искусство, театрда бул искусство, коомдо жарым жылаңач жүрдү, бул искусство эмес. Аны биз деген таптакыр искусстводон алыс адамдар. Мен бир балерина менен азыркы учурда аябай мамилем аябай сонун. Балерина, бирок ал андай жат көрүнүш менен жүрбөйт, жашынакай жолукту салынат, кийинген укмуш, ачык жер эмесе фигурасы бардыгы келишкен, мойнут менен коюп койгон. Жок, андай эмес. Анан бизде баягы жок деле жат көрүнүш катары бул туура эмес. Биз жөнөкөй эле мага жаккан жагы Европанын, Американын фильмдери атайын буйрутма менен тартылат дагы, ошол кандайдыр бир коомдогу адамдарга бир негиз катары берилет. Эми бизде азыркы учурда баягы биздин шедеврларыбыз жок болуп калып, азыр бир фильмден эмнени алайын десем көрбөй атпайлыкмы? Бул фильмден мен мисалы сунуштаганда бар эт Элмире же эмнеге батыштын кинолорун сунуштайсыз? 38-жылкы, 40-чы, 50-чы жылкы, кечээки 2006 жылкы фильмдер мен айтам, бизде фильм жок болуп атат да. Албетте мен Акыл Бирсин тукуму, Кызыл алма, ошол эле Бөрү зындандар сунуштайм. Бирок булар Союз учурундагы да. Андан кийин азыркы фильмде бир гана баягы Салам Нью-Йорк деген фильмди эле сунуштайм. Башка фильмде жок болуп атса эмнени айтам? Бул жеке оюм. Ошондуктан ошол принциптерди карасак, Антон Павлович Чеховдун бир айткан сөзү бар. Человека должно быть все прекрасно дейт. Карасаңыз, адамдагы бардык нерсе коз. И лицо. Демек анын эмнеси? Жүзү. И одежда деп атат. Карасаңыз, анын кийими. И мысли дейт. Демек анын эмнеси? Ой жүгүртүүсү, ой чабыты. Жана и душа дейт. Ал эмнеси? Жан дүйнөсү. Мына ошол төртөө төп келсе, коомдо адам сулуу дагы, маданияттуу дагы көрүнөт. Мен буну ар жерде кайталайм. Эмне себептен азыр ушундай цитаталар айтпайбыз? Эмне себептен азыр ушундай цитата, афоризмдер жок? Анткени балким ошондой коом, ошондой инсандарга сусап тургандыр. Биз айтып коебуз, Болот Миңжилкыев деп айтабыз, Чыңгыз Айтматов, Алыкул Осмонов, Медин Алыбаев. Эмне үчүн азыркы доордо андайлар жок? Биз анткени саясатташы азыр баягы мотивациялык китептерди көп окуп калдык. Мотивация керек, мен кереги жок деп айтпайм. Бирок ошол менен классика, ак менен кара дайыма классика эмес, ошол сыяктуу классикалык китептерди окуш керек деп сунуштайт элем. Элмира айым, рахмат. Биздин студиябызга келип, маек куруп бергендигиңиз үчүн ыраазычылык билдиребиз.
Бизде конокто оратordук чыбырчылык боюнча тренер мугалим Элмира Турсунова болду. Саламатта болуңуздар.